Жоқ, мен оғанымыз. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы, жана берекеси болсун. Өзү туугандар, кечиримдүүлүктү, мухаббатты биз таркатып жашашыбыз керек да. Бирибизге болгон жакшы сөзүбүздү, эң жакшы белек, эң жакшы сөз. Эң жакшы сөз. Кур'ан-ы Каримде бир нерсе берип туруп, аркасынан ыза жеткиргенден көрөк, бербей жакшы сүйлөп койгон жакшыраак деген. Бирөөгө жардам берип, бирөөнүн кажетин бүтүрүп, анын артынан ага ыза жеткирип, милдет кылып, ушундан көрөк каулун ма'руф дейт. Хайрун мин садакатин ятбауха ада. Садака берип, аркасынан ушул ыза ээрчиген коштогон, ыза жеткирген. Ага караганда жөн эле жакшы сөз сүйлөп койгон ушу жакшыраак дейт да. Ошон үчүн бүгүнкү маселедагы Хазрет Абдулла ибн Мас'уд радыйаллаху анху улуу пайгамбарыбыздын сахабасы. Мынакей, мына азыр 4-чү сабак болуп атат, Абдулла ибн Мас'удта кетип атабыз. Себеби бул киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен аябай көп жүргөн. Башынан аягына чейин, жаш кезинен, болгондо дагы өзгөчөлүгү, жысымы, денеси мына кичинекей, алсыз болгону менен илими, духу өтө күчтүү болгон да. Ошон үчүн насааттары дагы көп бунуку. Пайгамбарыбыздын доорунда фатва берип, өзгөчө бизде мына Ханафи мазхаб Абдулла ибн Мас'уд разыяллаху анху фатвасына негизделет да. Куранды, хадисти кандай түшүнгөн? Вот ошого негизделет. Бу кишинин таквалыгы, бу даражага кандай жеткен? Bunday улуу даражага кандай жеткен? Балтыры арыштан дагы салмактуу болгон. Балтыры артына. Булар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын нуру менен нурланышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын таалим, тарбиясы менен булар алхамдулилlah тарбияланышкан. Ошон үчүн мына Абдулла ибн Мас'уд разыяллаху анхунун бүгүн дагы ушул тилди сактоо боюнча кандай касиеттүү сөздөрдү айткан. Булар жөн эле айтып койбой, ошого амал кылгандар эле. Кур'ан-ы Каримде ушакты адамдын этин жегенге барабар кылып санаган. Ушак айтуу, гыйбатты. Ла якта ба'дукум ба'да. Кейбириңердин аркасынан ушактабагыла. Ушактабагыла, эскертүү берген. Өлгөн мусулман бир тууганыңдын этин жегенде жактырбайсың го дейт. Ушак өлүп калган бир тууган мусулмандын этин жегенге барабар туугандар. Ошон үчүн тил боюнча бүгүнкү сабакта маани берейли. Тилибиз сак болсо, иманыбыз дагы, амалыбыз дагы сак болот. Дүнүйөбүз дагы, башыбыз дагы аман болот. Хазрет Абдулла ибн Мас'уд радыяллаху анху античип айтып атат. Валлади ла илаха иллаху. Андан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок, Алла Таалага античип айтам. Ма аля дахрил ард шайун ахакку битули сажнин мин лисан. Жердин үстүндө көбүрөөк убакытка камап кое турган нерселерден тилден өткөн акылуураак эч нерсе жок дейт. Эми көп убакытка камап койгонго эң акылуу тил экен да. Эң акылуу тил экен. Арабтарда жакшы сөз бар. Жарахату синан лаха илтиам. Ла ялтам ма жарахал лисан. Синан деп уштуу нерселерди айтат. Бычак, найза, уштуу кесе турган нерселерди.
Жарахату синан, бұлардың жарақаты лаха илтиам, сақайысы бар дейді. Bir жерге кесіп кетті, бір жерге сайып кетті, операция ол, башқа нәрсе, қылыч. Бұл сақайысы бар оның. Орды бүтелет дейді. Бирок вала ялтам ма жараха лисан. Жүрек бұл тил жарақат берген, ал сақайбайды дейді. Кесе тұрған нәрселердің жарақаты сақайысы бар. Бирок тилдің жарақаты бұның сақайысы жоқ дейді. Bir hikaye. Bir лесник, охотник болған екен. Анан арыстан алдынан шыға қалған екен. Арыстан дайыма свежий ет жегенден оозунан жағымсыз жыт шығат екен да дайым. Арыстандын оозу сасық болады екен. Себеп свежий ет жейді екен да бұл. Анан бұрқырап жаман сасы жытып атса, шығып атса, алдынан шығып қалғанда. Сен оозуң сасық деп балта менен чапқан екен башқа. Biraz кесіп кетті, қан аққан бойдан қашып кетті. Бұл ошол охотник лесник та бұл. Bir топ уақыттан кейін баяғы жолығып қалды Арыстандағы. Анан ошоға айтып тұр анан лесник, бая сен чапқан бар ғой, ал сақайды. Сен чапқан сақайды. Бирок тилиң менен чапқаны сақай элек деген екен. Сен тилиң менен мени оозуң сасық деп айттың эле, ошо дагы эле бүтө элек деген экен. Бул эми хикаяттан бизге сабак. Сабак. Кол менен зыян берген болсоңуз, бул сакайып кетиши мүмкүн. Бирок тили менен туугандар бирибиздин жүрөгүбүздү жаракат кылбайлы. Тили менен бирибиздин жүрөгүбүздү жаракат кылбайлы. Өзгөчө ата энени жүрөктөрүн тил менен ренжитпейли, жаракат бербейли. Аялыбыздын жүрөктөрүн, бала чаканын, жакындарыңдын жүрөктөрүн ренжитпеңиз. Бул жакындарга байланыштуу. Андан кийин бечаралар бар, мазлумдар бар, кембагалдар бар, алсыздар бар. Ошолордун жүрөгүнө жаракат бербеңиз. Абдулла ибн Масуд радıyallahu anhu бизге эмне деп атат? Жер бетинде дейт, жер бетинде. Көпкө камап кое турган нерсе тилден акылдуураак нерсе жок деп атат. Тилди камаш керек дейт. Тил үчүн жетиштүү, эмне кажет болсо ошону гана сүйлөгөн жетиштүү. Калган сүйлөбөй эле коюш керек дейт. Калганы только зыянга кетет экен да. Ошон үчүн Абдулла ибн Масуд радıyallahu anhu айтып атат, бул деген туугандар биздин шариятыбыз, таза шариятыбыз, шарият мутаххара, тилге өтө катуу эскертүү, этияттуулукка чакырган. Тилди контролдойлу. Тилибизди өзүбүз контролдойлу. Кээ бир учурда адамдын тилине ушундай сөз чыгат, анын кесепети өмүр бою жетет ага. Өмүр бою жетет. Кудай сактасын, бу дүйнөдөгү абал боюнча. Кээ бир учурда адамдын тилинен ушундай сөз чыгат, түбөлүктүү дозогага жетиштүү болот. Ал ширк сөздөрү, куфур сөздөрү. Тилди контролго алайлы. Себеп жеке жашоодо, үй бүлөлүк турмушта, коомчулукта тилден дагы көбүрөөк зыян бере турган нерсе жок. Бүгүнкү күндө деле баарыңар билесиңер буну. Баарыбыз ынанабыз, баарыбыз билебиз. Бүгүн ынтымагыбызды ырылдатып, талкалап аткан тилме анан эмне? Адам аттин кылат, кап ошол учурда ушун сүйлөбөй койгонумда да жакшыраак болмок. Ошол учурда эптеп тилди бекем кармап турганда жакшыраак болмок. Бул 32 тиштин арасынан атырылып чыккан тил экен да бул. Тиш катуу, тил жумшак. Тиштин чайнаганы бар, тилдин уусу бар дейт. Ушу катуу нерсени дагы култап койгондон болбой атырылып чыгып алып уруп ата булар.
Сүйлөгөнгө чейин тилдин кожоюну сизсиз. Тилиңизден сөз чыктыбы? Эми сөз сиздин кожоюнуңуз дейт. Кааласам сүйлөйм, каалабасам сүйлөбөйм азыр. Кааласам чыгарам, кааласам чыгарбайм. Кожоюн менмин. Бирок чыккандан кийин эми сиз эмессиз ага. Бул атырылган сөз, атылган ок деп бекер айтылган эмес да. Урууларды кагыштырат. Улуттарды кагыштырат. Жамааттарды талкалай турган. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Каримде тил немат, качан немат? Качан тил өзүнүн максатында иштетилсе. Болбосо, бул немат эмес. Бул адамдын башын жей турган бул бала. Өзүнүн максатында иштетилсе, бул иштетилиш үчүн уламалар том-том китеп жазган тил боюнча. Том-том китеп жазган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки сөзү менен айтып койду тилде. Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир фальякул хайран. Ким Аллага, ахиретке иман келтирсе, мусулмансыңбы? Анда жакшы сөздү гана чыгаргын тилиңе. Аул ясмут, жакшы сөз чыгара албайсыңбы? Уну чыкпай эле койгон дейт. Анда тарткын тилди дейт. Анда тарткын тилди дейт. Ошон үчүн бекер айтылбайт экен. Тилден жыгылган турбайт. Буттан тайган турат ал. Арабтарда да ушундай сөз бар. Ямутул фата мин асратин билисани ва лейса ямут мар'у мин асратир rijil. Жигит өлөт дейт, тилинен жаңылгандыктан. Бирок жигит өлбөйт дейт, бутунан чалдыкса. Çalına turgan bolsa andan ölmedi. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu köp uşunu şakirtlerine aytat ele. Köp tarbiyalуу nерсесин ушунда köp кайталайт эле. Айтат элем эмне деп? Бир киши мага осият айтып коюңузчу, насаат айтып коюңузчу деп келгенде, ага айткан осияты бүткүл үммөткө осият. Liyasa'ka baytuk vakfuf lisanak vabki ala zikri hatiatik. Ay. Senin uyun sana genen bolsun, sana tar bolsun. Kээ бир адамдарга дүнүйө тар, кээ бир адамга үй тар болуп кетет. Жер генен болгону менен үй генен болуп туруп дагы жүрөк кысылганда ошо чоң үйгө дагы батпай калат. Жүрөк кысылганда кең жерге, айдоого батпай калат. Кана жер ачылса кирип кетсем деген сөзгө тилек кылып. Ошон үчүн үйүң кең болсун. Жүрөгүң кең болсун. Тилиңди тарт деди. Вакфуф лисанак. Тилди сакта деди. Вабки аля зикри хатиатик. Каталарыңды эстеп ыйлай бер. Каталарыңды эстеп, күнөөлөрүңдү эстеп ыйлай бер. Бул сага чоң пайда алып келет. Чоң пайда алып келет келечекте. Ойлонтуруп коет. Дүйнөдүңдө да, ахиретиңдө да чоң пайда алып келет. Iyyakum wa fadulul qawl. Бекер сөздөн сактанып жүргүндей. Бекер сөздү вообще тилиңден чыгарбаган. Кереги жок ал. Только сиздин зыяныңызга иштейт. Ойлонуң, пайдалуу сөздү айтың. Анын пайдасы сизге тийсин, коомчулукка тийсин. Биздин алхамдулилlah биз мусулманбыз. Ушундай сөздү сүйлөйлү, ахиретибиз курулсун. Ушундай сөздү сүйлөйлү, ахиретибиз курулсун. Дүйнөдө адамдардын тил 5000ден ашык тили бар. Кандай деген сөздөр бар. Уяттуу да, уятсыз дагы толтура пайдалуу, пайдасыз сөздөрдүн бардыгы. Дүйнөдө канча сөз болсо, Алла Таала 4 сөздү тандаган. Эң абзел сөз периштелердин сөзү кылып тандаган. Эң улуу сөздөр. Улуу сөздөр. Субханаллах, Alhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Эң улуу сөздөр. Мына тил сүйлөй турган болсо, ушуну сүйлөтөйлү. Ушуну айттырайлы. Ушуну айтып атып жан берейли.
La ilahe illallah dep can bereyli. Subhanallah dep can bereyli. Elhamdülillah dep can bereyli. Allahu akbar dep can bereyli. Kaçan Allah Taalam hükümü gelse oşondo? Ага биз тинибизди көндүрөйлү. Дайыма көндүрөйлү. Шайтан зикир кылдыртпайт. Зикирдин пайдасы ким көп зикир тилди ошого көндүрсө, мунафыктыктан жүрөгү таптаза болот. Жүрөгүндө 200-дүлүк болбойт. Азыр 200, 300, 400, 500ге чейин чыгып тура. Ушулардын баардыгы болуп атат. Бүгүн буга, башка. Ар ким ар нерсени айтып атат. Азыр маска деген чыгып тур. 200дү, жок, азыр маскалары бар деп коет экен муну. Билип коюңуз. Ким бекер сүйлөгөн сөздү көп сүйлөсөчү, анын жүрөгү катыйт сөзсүз. Адамдын жүрөгү катып калат экен. Катыган жүрөккө мээр кирбейт экен. Анда боорукерлик болбойт экен. Кайсы жүрөктө мээр болбосо, боорукерлик, райым болбосо, ал жүрөк эмес ал. Жүрөктү Алла Таала мээрим үчүн берген. Райым үчүн берген эле. Өзүнүн максатында жок болгондон кийин эмне ал? Ушуга алып барды, эмне алып барды? Шайтандын сөзү алып барды да буга. Же бирөөнү жамандайт, же өзүн мактайт, жашоосу ушу менен эле кете берет да. Bundan жакшы киши жок, bundan жаман киши жок. Бунун ою ушундай эле бул. Bundan жаман киши жок, менен жакшы киши жок ааламда. Мына. Бекер сөздөрдүн баардыгы жүрөктү катыртат. Акыры болуп таш болуп калгандан кийин ташка суу сиңеби? Айткан насаат сиңеби? Өлүмдөн да насаат албайт, кабырдан да насаат албайт, Курандан да насаат албайт. Ошон үчүн андайларга айткан, андайларга от эле жетиштүү, башка насаат жетишпейт ага деген. Дозоктун оту гана жетиштүү деген. Кафа бил мар'i ва'iдан ал-маут. Адамга насаатка өлүм эле жетиштүү. Башкасы кереги да жетиштүү. Өлүм менен жетиштүү. Демек, ким бекер сөздөн сактанбаса, ал сөзсүз жаңылат, сөзсүз адашат, өзүнө зыян жете турган нерсени алат. Ошондон туугандар, келиңиздер, баарыбыз тилди Алланын зикирден көндүрөйлү, жакшы сөз сүйлөгөнгө көндүрөйлү, чын сөз сүйлөгөнгө көндүрөйлү, пайдалуу сөздү сүйлөгөнгө көндүрөйлү, чырайлуу адамдардын жүрөгүнө рахат жеткире турган сөздү сүйлөгөнгө көндүрөйлү, Алланын рахматын тарта турган, бейишке жолдомо алып келе турган сөздү сүйлөгөнгө үйрөтөйлү тилдерди. Ушу менен алек кыла турган болсок, сөзсүз азгыруу келет. Ал жерде өзүбүздү контроль кыла алабыз да, ушу сөздү сүйлөсөм болобу же болбойбу деп. Тилди туура сүйлөгөнгө Алла машыктырыш үчүн, тарбия бериш үчүн намазды берген бизге. Намазда бир лишний сөз сүйлөгөңүзгө намазыңыз бузулат. Даже диндин сөзүн сүйлөсөңүз дагы. Караңыз. Намаз окуп атасыз, бирөө келип, кандай деди эле, Алхамдулилла деп койдуңуз да. Бүттү намаз. Намаз бузулуп калды. Намаз бузулуп калды. Бир сөз менен эле. Болсо Алхамдулилла деген сөз жаман сөз эмес да. Бирок намазда Алла субханаху ва таала бизди тилде кайсы жерде эмнени сүйлөш керек машыктыргызат. Тилин сактаган, амалын сактайт, иманын сактайт. Ошон үчүн келиңиздер иншалла биринчи Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анхунун бүгүнкү сабагыбыздагы насааты тилди камоо. Тилди камоо. Экинчиси Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху илим боюнча насаат айтып атат. Надандыктан чыккыла.
жахалаттан, сауатсыздықтан чыккыла. Илим, аз көп эле илим ала эле. Дүниөнүн илимин шарият тыйган жери жок. Шарият тыйган жери жок. Бирок кандай илим? Казинонун илими эмеспи? Арак чыгаргандын илими эмеспи? Адамдын канын төгө турган илим эмеспи? Мындай илимдер дагы бар. Адамды сыйкырлай турган дагы илим бар. Дуалай турган дагы илим бар. Арам илим эмеспи? Арамга алып барат. Дозокко алып бара турган илим эмеспи? Илим дегенде эле бардыгы эле токтогула. Мейли адамдын кажети зарылчылыгына тие турган илим шариятыбыз жок деген эмес. Фарзы кифая деген. Мына мисалы курулуш илими, ден соолуктун илими. Бардык нерсе биздин кажеттерибиз бар. Кийимдик болсун, тамактык болсун, столдук болсун, бардык нерсе. Мейли, алайлы. Билимди болойлу, кесипти болойлу. Фунун, улум деп коет исламда. Фунун бул кишил, фан, кесиптик немени боюнча. Суу чыгарыңыз, свет алып келиңиз, мост куруңуз. Пайдалуу нерсе, адамдардын баарына рахат жеткире турган нерсе. Даже исламда айвандарга рахат жеткиргенге биз буйрулганбыз. Hazreti Umar разияллаху анху айтат эле, эртеге ушу айвандарга жол салбадың, эмне үчүн деп сураса, Алланын алдында кантип жооп берем дейт эле. Биз го адамдарга жол салганды азыр унутуп калдык. Улуу адамдардын сөзү улуу болот. Демек тугандар, мынакей билим алайлы, билим. Илим. Алгаш адал арамдын илимин алып албайлы. Кандай дейсиздер? Динибиздин илимин алайлы. Эмнеден жаралган деген илимди алайлы. Кантип жаралган, ким жараткан, эмне үчүн жараткан? Дүнүйө боюнча китепти аңтарыңыз. Сизге ислам дининден башка диндин китеби башка буну айтып бере албайт эч бир. Аңтарыңыз бардыгы, буга жооп бере албайт. Негизги биринчи илимди алайлы. Кудайлык илимди алайлы. Бул ааламдын кожоюнунун илимин алайлы. Андан кийин мулар ким математиканы ким жоктоп атат? Биологияны ким жоктоп атат? Литература, химия, физиканы ким жоктоп атат? Биз айтып атканыбыз мына илимди унутпайлы. Эң маанилүү түбөлүктүү керек илим ушулчу. Мен сиздикин жокко чыгарбай турам, мен мынаны айтып атам. Бул илимден максат эмне? Дин илиминен максат тугандар Алладан коркуу. Көп нерсени билбей, кичине эле нерсени билет, Кудайдан корксо, бул илимдин максаты бар буда. Көп нерсени билип амал кылбаган, аз нерсе билип амал кылган ушул жакшыраак. Ушул жакшыраак. Имам Бухари рахматуллаху алейх билип туруп амал кылбаганды аны аалым деп айтса болбойт деген. Аны аалым деп айтса болбойт деген. Иннама яхшаллах мин ибадихил улама. Алла Таала айтат, Алланын бенделеринин арасынан Алладан корккондорчу тек гана аалымдар дейт. Демек ким корксо, ошону аалым дейт. Хашият. Ошон үчүн Абдулла ибн Масуд радияллаху анху сөзүн угуңуз эмне деп атат? Кафа би хашиятиллахи илман ва кафа бил игтирари жахлан. Мындай улуу сөз айткан экен. Илимди болууга Алладан коркуу ушул эле жетиштүү. Надан болууга керсейүү гана жетиштүү. Керсейип текеберлен, бул надан экенде ушул эле жетиштүү. Башка сөздүн кереги жок, болду. Бул жахил. Бул игтирар, керсейип жүрөбү менсип, буну жахил деп коет. Хоть бүткүл дүйнөнүн маалыматы ичип алса дагы. Куран, хадисти ичип алса дагы. Текеберленип жүрсө, бул надан дейт. Эгерде Кудайдан коркуу болсо, Кудайдан коркуу дегени бул хашият эмне? Алла Таала арам кылган нерседен токтойт бул. Бүгүн биз ибадаттарды айтып атабыз. Бирок Алла арам кылган нерседен тыйылуу боюнча сөз айтпай атабыз.
илимдин мөмөсү, илимдин жемиши, берекеси хашият менен коркууда. Алладан корку келе берсе, илимдин берекесин ала беребиз. Илимдин жемишин ала беребиз, пайдасын ала беребиз туугандар. Ошон үчүн айтат, канчалык Алладан корку көбөйсө, ошончолук илимдин берекеси көбөйөт. Ошончолук илимдин жемиши көбөйөт, пайдасы көбөйөт. Канчалык корку азайса, же жок болуп кетсе, илимдин берекеси дагы жок, мөмөсү дагы жок. Эч нерсеси жок. Илим эгерде Алладан корку хашиятты пайда кылбаса, анда аны илим не ал? Аны илим деп айтуу болбойт. Ошон үчүн иншалла карап туруп, илим алганда, канчалык илим алсак, ошончо кичпейилдик. Мына альхамдулилля илимдин мажлиси бул туугандар. Аз болсо да бир нерсени үйрөнүп атабыз, амал кылып атабыз. Бир нерсени үйрөнөт. Пайгамбарыбыздын доорунда илим алуу, берүү мечитте болчу. Медреселер жок болчу. Медреселер кылым карыткандан кийин анан пайда болгон азыркы. Негизги илим алуу, тарбия, тазалануунун бардыгы мечиттен эле. Ошон үчүн бул бардык жашка тегиз. 70-80 аксакал дагы илим ала берет. Саартан кечки убактысы жок, бизнесмен дагы илим ала берет. Бала чакаласы көп, алардын кажетин бүтүргөнгө, дыйканчы, колу бошобогондагы илим ала берет. Барына, байы дагы, кембагалы дагы, акчасы бары дагы, жогу дагы. Үчүнчү, бүгүнкү коомчулукта дагы өтө кооптуу, коркунучтуу бул бири-бирибизди айыптап, маскарлаган. Үстүнөн шылдыңдап, күлүп, маскарлап, сындап. Бул тууралуу дагы Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху улуу сөзүн айтып атат. Не дейт? Лау сахирту мин калбин хашиту ан ухаввала калбан. Адамдарды сындаган тиякта турсун, айыптаган тиякта турсун, үстүнөн маскарлаган тиякта турсун, шылдыңдаган тиякта турсун адамдарды. Айвандарды шылдыңдаган эмес булар. Айвандарды айыптаган эмес. Айвандарды айыптаган эмес. Эмне үчүн айыптай аласың? Сен жараттыңбы? Алланын жаратканынан сиз кынтык издей турган болуп калгансызбы? Алланын жаратканынан сизге жакпай атабы? Алла кандай данышмандык, мейирими, кудурети, күчү, каалоосу менен жараткан. Сиз жараткан эмес таксыр. Ошондон биз айып чыган акыбыз барбы? Бул айван. Айвандарга шылдыңдабаган, аларды айыптабаган. Ал адам баласына кантип алар айыптайт? Мынандай адамдар өткөн. Абдулла ибн Масуд ушундай адам болгон бул. Биз билейличи бунун макамы каяктагы адам болгон. Айтып атат: "Лау сахирту мин калбин." Эгерде мен бир итти шылдыңдап маскарласам дейт, корком итке айланып калуудан. Коркомун итке айланып калуумдан. Эшекти маскарлап эшек болуп калбайын. Бул айтып атат. Итке айланып калуудан коркомун мен дейт. Буларда жүрөгүндө коркуу келгенде мынандай экен да. Айвандар тияктан, эми адамдарды кантип булар үстүнөн шылдыңдайт. Аллаху акбар. Демек, бул маскарлоо, шылдыңдоо имандуулардын сыпаты эмес. Сиз өзүңүздү момун эсептесеңиз, башканы маскарлабаңыз. Кемсинтпеңиз. Аны Алла Таала ошондой бир көзү жок кылып жараткан. Аны Алла Таала бүкүр кылып, аксак кылып, чолок кылып жараткан Алла Таала. Аны кичине кунигирээк кылып жараткан. Сиз сулуу экенсиз, мейли. Бирок имандуулардын сыпаты эмес, шаны эмес. Алла Субхана ва Таала Кур'ан-ы Каримде: "Я айюхаллазина аману", иман келтиргендер. Ла ясхар. Кур'анда Алла Таала айтат: "Ла ясхар", иман келтиргендер. Ла ясхар каумун мин каумин. Эч бир эл башка элди, бир коом экинчи коомду маскарлабасын. Маскарлабасын. Шылдыңдабасын. Аса айякуну хайра минхум. Мүмкүн кимди шылдыңдап атасыз го?
ал жакшыраактыр саңа караганда. Вала нисаун мин нисаин аса якунна хайра минхунна. Аялдар дагы башка аялдарды маскаралабасын, үстүнөн күлбөсүн, шылдыңдабасын. Урматтуу энелер, эже карындаштар, кайнене болобу, келин болобу, башка улуттанбы, кандай гана болбосун, шылдыңдап, үстүнөн күлгөн, маскарлаган, Алла Таала айтып атат, токтот кыла. Бирөөнүн үстүнөн шылдыңдап күлбөгүн. Мүмкүн ал силерге караганда жакшыраак болор Алланын алдында дейт. Ибрахим Нахи, бул Абу Ханифа рахматулла алейхтин устаздарынан кетет. Устаздын устазы болуп, бул табиин. Ибрахим Нахи деген бул улуу адам болгон. 47-хижриде туулуп, 96-хижриде дүйнөдөн өткөн экен. Бул Хазрат Алкама, Абдулла ибн Масудтун шакирти Алкама, анын шакирти Ибрахим Нахи. Бул Ибрахим Нахи, бунун шакирти Хаммад ибн Сулайман, анын шакирти Абу Ханифа. Улуу адамдар, алтын доордогу адамдар, табиин. Бул айтат да, мындай дейт да. Инни ла ара шай'a акраху. Bir нерсени көрөм дейт, мындай мага жакпайт дейт да, ошол нерсечи. Фама ямнауни ан атакаллама фи. Ошол тууралуу сүйлөгөндөн мени тыюу салат. Эмне? Илля махафат адын убтала бимислихи. Ошого мен душар болуп калбайын дегенден коркуу ушу тыюу салат менен дейт. Жалпак сөз менен айтканда, бир нерсе сизге жакпайт да. Ушуну мен сүйлөгөндөн корком. Эмне үчүн? Ошол жакпаган сыпат мага өтүп калбасын деп. Ошол мага жакпаган, ошо мага жакпаган. Менде пайда болуп калбасын. Ушудан корконумдан сүйлөбөйм. Ушу мени токтоп турат дейт. Болбосо мага жакпайт. Устазыбыз айтат эле. Бир адамдан айыпты көрдүңбү? Ушуну мен мынага ушактап өткөздүм да. Ушул айыбын бул жак айтар замат, бул айып сага жукту уже дейт. Бул айып сага жукту дейт. Жукту уже. Келет эмес, келди, бүттү. Ошон үчүн бирөөнүн айыбын көргөндө, я Аллах, астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах. Тилин тартып, мен ушуга душар, ушул айыпка душар болуп калбайын. Наоборот, Аллага шүгүр кылың, ошол айыптан сизди сактап койгонда. Болду. Башкага айтсаң, сизге жугат, өлөсүң анда. Алхамдулиллах аллази афани мимма ибталах бихи ва фаддалани аля касир мимман халаqa тафдила. Бул аят, дуа. Бир кырсыкты көрүп калсаңыз, ушу дуаны окусаңыз, ошо кырсыкка Алла Таалам сизди кабыл кылбайт да, ошого душар болбойсуз да. Ошондо кырсыкта алымдар айтышат. Бул жөн эле бирөөгө кайгы, кырсык, авария ушундай жаман эмес. Бирөө эгерде жаман адатта гриптер болуп калган болсо, ошого да ушу дуа кылыш керек экен да. Ичип алган наркоманды көрдүңүзбү? Сиз ушу дуаны кылыңыз. Алхамдулиллах. Я Аллах, ушуну сен ушуга алек кылып мени сактап койгонуңа шүгүр. Мен ушундай болбогонума шүгүр. Бомушну көргөнүңдө сиз шүгүр кылың, аны маскарлабаң. Ордуна сиз барып калбаң. Я Аллах, мага шүгүр, я Аллах. Кудайга шүгүр, я Аллах. Мен өтө алсызмын деп өзүбүздү ылдый алып жүрөйлү, алсыз алып жүрөйлү. Күнөөбүздү, кемчилдик, катабызды мойнубузга ынанып жүрөйлү. Мына бизге кандай тарбиялуу сөздөрдү айтып атат. Ар бир үйгө керек, ар бирибизге керек. Элибизге керек. Аллаху акбар. Улуу адамдар тилдерин айвандарга айыптагандан дагы тилиндерин тартышкан дейт. Анткени бардык Алла Тааланын махлугу. Ибрахим Нахи рахимахуллахнын кандай улуу сөзү. Абу Майсара айтат рахимахуллах, ай, бирөөдүн төмөн бир козун эмизип атса, мен ошонун үстүнөн да мындай үстүртөн карагандан корком дейт. Мүмкүн мен де onun ордуна болуп калышы мүмкүн. Бирөө да бир айыпты көрүп калса, мен корком, ошо айыпка мен душар болуп калбайын деп. Ибн Сирин деген болгон. Бул дагы Мемин деген таби. Абу Хурайранын шакирти. Бул түш боюнча Алла Таалам буга ачканда,
түш жоруунун китеби бу да, Ибн Сирин. Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Умар радıyallahu анхумадан окуган табиин, Ибн Анас ибн Маликтен окуган, Зайд ибн Сабиттен ушундай улуу адам Ибн Сирин деген. Бул 32-33 хижриде төрөлгөн, сахабалардын ордуна төрөлгөн. Ошолорду көргөн киши да. Бул айтат: "Айярту раджулан ва култу я муфлис фа афласту ба'да 40 сана." Бир кишинин намызына тиип, банкротко учураган деп койдум эле дейт. 40 жылдан кийин мен банкрот болдум дейт. Анын кесепети эртеби кеч мага жукту дейт баары бирчи. Ушундай айтып койгонумдон ушу келди дейт ушу мага. Ким деген киши айтып атат? Ким деген киши айтып атат? Ошон үчүн мынанын баардыгы бирөөнү маскарлагандан, үстүнөн күлгөндөн, шылдыңдагандан өзүбүздү дагы балдарыбызды тыялы. Кыздарыбызды тыялы. Башкага колуңуз, күчүңүз жетпесе дагы, сиз үй бүлөңүзгө жоопкерсиз, күчүңүз жетет. Башка үй бүлөнү берсе деп айтып урушуп кетишиңиз мүмкүн. Сен ишиң эмне? Ар кандай да эмечи? Кичине тартынышыңыз мүмкүн. Сизден жашы улуу, сизден күчтүү болушу мүмкүн. Бирок сиз балдарыңызды токтото аласыз да. Кыздарыңызды токтото аласыз да. Кичинебизде эле бул китептерди окубай эле биздин тайнебиз айтат эле. Кээде бирөөнү туурайсың го, мындай тип басса сен да ушинтип басыпчы. Туурабагыла. Ошондой болуп каласыңар. Кудай силерди ошондой кылып коет деп эле коркутуп коет эле болду. Ол бар экен да. Ошон үчүн балдар, кыздарды бирөөнүн үстүнө шылдыңдабасын. Аялдарыбызды дагы айтайлы. Эже карындаштар, колубуздан келеби биздин колубуздун алдыбыздагы эртең кыямат күнү жооп бере турганыбыз бар го? Айтайлы. Айтайлы. Хасан Басри рахматулла алейх. Хасан Басри деген ким болгон бул? Улуу адам болгон. Бул айтат: "Кану якулун", улуу адамдар, сахабалар, табииндер айтышат эле дейт. "Ман рама ахаху бидамбин кад таба мин, лам ямут хатта ябтали Аллаху бих." Кимде ким бирөөгө ушундай айып таштаса, ал айыптан ал тооба кылган эле. Алла ошого душар кылмайынча жанын албайт деген экен. Хасан Басри рахматулла алейх айтып атат. Улуу сахабалар, улуу табииндер ушу сөздү айтышат эле дейт. Кимде ким бир мусулман бир тууганды анын айыбы бар болчу. Туура эле. Айыбы жок эмес, бирок ал айыптан тооба кылды эле болчу. Ошону сен дагы тийишип айтып атасың да. Айыптап атасың да. Сындап атасың да. Сындап атасың да. Лам ямут, ал өлбөйт дейт. Качанга чейин Алла аны ошол айыпка кириптер кылмайынча, душар кылмайынча, ошол айыпка бул башы менен сайырмайынча, бунун жаны чыкпайт. Сөз болот бул. Бул улуу адамдардын сөзү такса тамаша эмес бул. Шаррул вара ман би айбин наси муштагилан мисли зубаби юраи маузиан илали. Арабтын акыны айткан экен. Махлуктардын эң жаманы адамдарды айыптаган менен алектенген киши. Анын иши ошода адамдардын айыбы менен алек да. Адамдарды чукулаган менен алек да. Анын башка иши жок. Муштагилан, шугул, алек. Ал иши ушул болуп калган да. Адамдарды айыбы анын иши болуп калды да. Hay. Айыптарды жоюш үчүн келдик эле. Бирөөнү айыпташ үчүн келген эмес элек. Эртең кыямат күнү Алла Таала сураганда, ошонун канча айыбы бар деп сурабайт. Ошол айыпты жойгонго эмне мээнет кылдың деп сурайт. Себеп аны ошондой айыбы бар экен, менен жакшы билет Алла Таала. Сизден жакшы билет Алла Таала. Ошон үчүн айткан экен мынакей. Бул чымынды мисалы да, чымын кайерге конот билесизби? Кайерде ийриң чыгып атса, кайерде кан чыгып атса, кайерде ыплас болсо, ошол жерге конот да. Бул адамдарды айыбын айткан киши чымынга окшош. Анын жегени, жыттаганы ошол. Ушунчалык сөз эгерде бизге жетишпесе дагы эмне керек анда бизге?
бакка киргенде чочко менен баларынын мисалы дейт. Чочко мусор издейт экен да, анын иши эле ошо экен да. Чымындарга окшош бул дагы. Булбулдар эң жыпар жыттанган гүлгө, жемишке отурат экен. Балары эң таттууга отурат экен. Алымдар айтышат, туугандар, баларыдай, булбулдай болуп, адамдын жакшысына отургула, жакшы сөзүн көрө алгыла. Бирок ал чымынга окшош нажасаттарды отуруп, чочко окшош навоз деген андай болбогула дейт. Бул жалпы адамдарга айыбын айткан арам кылынган. Жалпы мусулман адамдарга. Сиздерге азыр айтып бердик, айбандарды да кандай кылган эмес дедик. Жалпы адамдар, жалпы мусулмандар. Эми өзгөчө аалымдарга тил курчуткандар кандай болот эми? Аалымдардын эттери ууланган. Аны жесең, бүгүн болбосо, bir жума, bir ай, bir жыл, сөзсүз уунун таасири тешип чыгат. Акыбетиңиз ошо менен бүтүрөт. Ким гана аалым болбосун, таксырлар. Тилди этияттайын. Ла. Жок. Этияттанайын. Даже биз жөнөкөй адамдарга этияттанышыбыз керек. А тем более пайгамбарыбыздын мураскорлору алардан этияттанайын. Ахли илим, колуңуздан келсе сыйлап коюңуз, колуңуздан келбейлби? Сыйлабай эле коюң, бирок артынан сөздү этияттан. Бетине келип айтың. Ушунчалык эле чыдай алып атсаңыз, бетине келип айтың. Бирок аркасынан ушактабаң, сураныч. Bunun жыйынтыгы кандай кесепет менен бүтөрүн кылым көрүп келген. Дүнүйө буга күбө. Эгерде анын илими боюнча, дини боюнча айтыла турган болсо, фалмасалату ахтар. Анда өтө апасына бул. Өтө коркунучтуу. Эгерде анын bir din айтып атса, ошого асылып айтып атасыңбы мисалы? Ал өзүнүн тарабынан бирис айтып аткан жери жок. Ал Кур'ан айтып атат сага. Ал хадис айтып атат сага. Эгерде сен ошого шылмай турган болсоң, токто. Бул өтө коркунучтуу анда. İmam Malik rahmatullahi aleyh, ulu imam, 4 mazhabtın sahibül mazhab birisi. Madina'da turganda aldığında başka turgan bolgan emez. Abu Hanifa rahimahullah sahabalarda görgөн tabi. Başka bir imam 3 ötengeli sahabalar görgön emez. Tabi tabiin dep aytат. Andan eң ulusu İmam Malik. İmam Şafi, İmam Ahmad'da qaraganda İmam Malik rahimahullah. Bu kişi Madina'dan bir toп adamlardı gördüm deydi da. Ayıptarı çok adamlardı gördüm deydi. Бирок adamlar da ayıptay başlaganda ayıptуу olup kalıştı bular deydi. Bir топ adamlardı gördüm deydi. Ayıptarı var ele deydi. Adamların ayıptarını taşlap koyganda buların ayıptarı da unutulup kaldı deydi. Düşündüre aldın mı sizde? İmam Malik rahmatullahi aleyh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şahrı Madina-i Munavvara'da bir top qoğum adamlardı gördüm dep aytып атат. Алардын айыптары не екен? Жоқ. Ушундай молодец адамдар екен да, айыптары жоқ екен да. Бирок алар башка адамдарды айыптай башташты дейт. Макулбу? Айыптай башташканда өздөрүндө айып пайда боло баштады. Дагы айыптуу болуп калышты дейт. Дагы ушундай бир коомду көрдүм да ушундай элдерди. Алар өздөрүнүн айыбы бар эле. Бирок башкаларды айыптаганды таштадыбы? Өздөрүнүн айыбы да эстен чыгып, унутулуп, айыптан таза болушту дейт. Ошон үчүн айтат, бир жамандыкты жоюунун бир жолу бар экен да. Тарк зикр дейт. Ушу жамандыктын жою, жамандыкты айтпай коюш керек экен да. Ошонун жазасы, сазайыны айтпай коюш керек экен да. Унутулуп калат экен. Najasты таксыр. Бир najasты чукуй берсеңиз, сизге жыпар жыт чыкпайт а жерден.
Najasты чукуй берсеңиз, жыпар жыт чыкпайт. Сасыганы күчөшү мүмкүн. Ойлобоң айерден барып атыр чыгат деп. Жыттанбай калсын десеңиз, ошол жерден тек коюңуз. Тек коюңуз. İmam Malik rahimahullah'ın sözüne aytayın. Adraktu bi hadihi'l beldeti yani el-Medine aqwaman lam takun lahum uyubun fa'abun nas fasarat lahum uyub ve adraktu biha aqwaman kanat lahum uyub fasakatu an uyubin nas fanusiyat uyubuhum. Allahu akbar. Bir top adamdardı koomdu gördüm deydi eldi. Alarda ayıp çok ele. Adamlarda ayıptay başlaştı. Alarda ayıp payda oldu. Bir top adamdardı gördüm. Alarda ayıp bar ele. Bir adamların ayıbından tildi tartıştı deydi. Ne kılıştı? Tildi tartıştı. Fasakatu an uyubin nas. Adamların ayıbını söylegenden tildi tartıştı. Boldu. Fanusiyat uyubuhum. Aların ayıpları unutulup kaldı uje. Бүгүнкү күнгө, коомго, абадан дагы бизге керек болуп турган мынакей бүгүн. Тил. Илим маселеси. Бирөөнүн маскаралагандыгы. Бирөөнүн айыбын издегендиги. Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху азыр тирүү келип эле сүйлөп аткандай бардыгыбызга, баарыбызга айтып берип аткандай сөзү ушул бизге. Туган мынандай кылгыла. Келечегиңер болот. Канча жашооңор калды, бул дагы нормальный. Кабырыңар да жакшы болот. Ахиретиңер да жакшы болот. Жүзүңөр түбөлүктүү жарык болот. Урган бойдан жок, мен нафсим каалагандай мен өзүм. Анда мархаба. Кандай кааласаңыз. Айткан экен. Bir акын. La tahtanik. لا تهتكا من مساوي الناس ما ستر فيهتك الله سترا عن مساويك واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعيب أحدا منهم بما فيك. Adamların jaşırılgan, alardın kemçildiklerинчи, anı jabılgan nerseni açpagın deydi. Adamın bir kemçildigi var. Adamın bir ayıbı var. Jaşırılgan. Oşoga sen kol salbagın, аны açpagın. Ne olur? Allah senin kemçildigini açıp salat. Allah senin jaşırılgan kemçildigin var ele koy, hiç kimge aytpay жүргөн. Bilesin de özüň. Oşonu açıp salat deydi. Andan keyin vadkur mahasina ma fihim idha dhukiru. Adamların жақшы нерсесин гана айткын, качан айтылса, жақшы нерсесин айткын. Вала таиб ахадан минхум фима фика. Эми бирөөнө сендеги айып бар го? Сендеги бар нерсе. Ушу бирөөдө көр, ошону айыптабагын дейт. Бул не деген? Ошол айып менде деле бар да. Bir айып сенде деле бар, адада бар го? Аны айтпай эле коян дейт. Сен өзүңдө деле бар го ошол. Өзүңдө деле бар го. Abdullah ibn Masud radıyallahu anh'ın ulu sözlörünün nasihatlarından imandılar paydalanat. Ahiretimdi kuram degenler paydalanat. Allah'ım da razı kılam degenler paydalanat. Bu kişi aytkan: İnnekum fi mamarril leyli ve nahar fi ajalin muntakasa ve amalin mahfuza vel mevtu ya'ti bakteten. Sizler tün menen gün ötüp atat da bizgeç, gün sayınçı. Tün gelip atat, azı bul ketet, gayra gündüz çıkat, bul ketet. Sizler tün menen gündüzdün ötüsündösüңөр. Fi ajali muntakasa, ömürüңөр azayıp atkanda, ve amali mahfuza, amalыңар saqtalıp atkanda. Ömürüңөр bir jaktan azayıp atat, amaldarыңар saqtalıp atat. Tün menen gündün uşunday ortasındasыңар. Vel mevtu ya'ti bakteten, ölüm kapısından gelet. Ayttırıbay gelet deydi. Faman yazra hayran yushik ay yahsuda ragbatan. Kim jakşı nerseni ekкен bolsa, jakın arada özünü jakkanın orup alat deydi. Emi, "Waman zara'a sharran
Ким жамандыкты эккен болсо, фаюшику аяхсуда надаматан. Ал сөзсүз өкүнүштүү болот дейт. Өкүнүштүү болот дейт. Валикулли зари'ин мисллази зараа. Ар бир дыйканчы эмне эксе ошону алат. Сиз быйыл помидор эктиңизби? Дарыбыз күтпөң таксыра жерде. Чынында сиз помидор эгип алып анан кийин дарыбыз чыгат деп отурасызбы? Жок, болбойт да. Эмнени эксең ошону аласың. Картошка эксең картошка аласың, пияз албайсың. Эмнени эксең ошону аласың. Жакшылык эксең жакшылыкты оруп аласың, жамандык эксең жамандыкты оруп аласың дейт. Ла ясбиqu батиюн бихаддихи. Жалко эч качан алдыга өтпөйт. Жалко озбойт. Вала юдруку харисун ма лам юқаддар лаху. Ач бар го, ач көз. Ач көз. Ал жетпейт дейт. Ма лам юқаддар лаху, ага тагдырда жазылып алган нерсеге жетпейт. Канча ач көздөнбө? Сен ага жетпейсиң тагдырда жазылып алганга. Сага тагдырда канча жазса, ач көздүң ошого эле жеткирет. Анан дагы жок, адашпа. Анда жетпейсиң дейт. Сага тагдырда жазылып алган нерсеге ач көздүк жеткирбейт ага. Анткени тагдырыңда жок нерсе. Просто ач көздүк сени өлтүрөт ошол. Ач көздүк сени өлтүрөт. А тагдырда жазылып алганга сен аны ала албайсың дейт. Ошон үчүн кыйшык озбойт дейт. Түз тозбойт дейт. Кыйшык адам ою кыйшык болот баары. Кайсынысы караса баары кыйшык болчу. Кыйшык эч качан алдыга өтө албайт. Кыйшык озбойт, түз тозбойт. Фаман утия хайран фаллаху атаху. Аллаху акбар. Кимге жакшылык берилсе, ал жакшылыкты Алла берди. Кимде кандай жакшылык болсо, Алла берди. Ваман вукия шарран фаллаху вакаху. Ким кайсы жамандыктан сакталса, аны Алла сактады ошо жамандыктан. Ал муттакун саадатун. Таквалар мырзалар. Мына мырзалар. О, айымдар мырзалар дейбиз го. Я. Мына мырзалар, таквалар мырзалар. Вал фукаха кадатун. Жол башчылар, факихтер жол башчылар. Факих деп фукаха. Куран, хадис, фикти билген адамдар, Куран, хадис, фикти билген адамдар фукаха деп коет буларды. Ушулар жол башчылар. Адал, арам, туура эмес, жакшы, жаман, пайда, зыян, ак караны ажыратып көрсөтө тургандар. Ва маджалисухум зияда, majlisleri албетте соопту да көбөйтөт, илимди да көбөйтөт, жакшылыкты да көбөйтөт. Ошон үчүн илимди majlisине Алла Таалам отургузгандыгына, катышкандыгына тоофик берген Аллага шүгүрлөр болсун. Баарыбызга алхамдулилlah туугандар. Бир сөз болсо дагы кулагыбызга кирип, жүрөгүбүзгө орноп аткан болсо, Алла Таалам иншаалла эртеге кыямат күнү, я Алла, ушу сөздү уктук эле, ушу сөзгө амал кылганга аракет кылдык эле. Бендечилик болуп, анча-мынча каталар болуп калды. Бул жагын кечире көр деп айта алганга дагы иншалла жарайбыз да. Иншалла. Албетте Алла Таалага эч кимдин зору жүрбөйт. Жараткан Алла Таала кимди кандай калса, кааласа ошондой жүргүзөт.